Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү катышуучусу депутат Садык Шернияз студиябызга кош келдиңиз. Мына дегенде Лос-Анджелестеги Азия дүйнөлүк кинофестивалынын ийгиликтүү аякташы менен ошондой эле АКШнын Калвер-Сити шаарынын ардактуу аты уулу деген наам алышыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Мына бүгүнкү тема боюнча суроолорго өтөрдөн мурда кыскача видео тасмабыз бар, ошону көрүп алсак. Кыргызстанды кыргыз кылып сактай турган эң биринчи өзөгү, жери жана тили жана маданияты да урматтуу. Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт. Анан ошол жерге 6 сап жазып, аны кыскартып бердим мен, 2 сап эле кылса болот экен. Ошондо 2 сап жазып отурасыңарбы маданият боюнча? Эртең мына биз кетебиз. Баарыбыз парламент жаңы депутаттар келет. Ошондо кимдин аты калат бүгүнкү күндөгү? Кимдин атын аталабыз? Чыңгыз Айтматовтай, Төлөгөн Касымбековтай, Мукай Эребаевтай, Таттуу Турсунбаевдай, Төлөбүш Океевдей, Болот Самчиевдей кимдин атын атайбыз бүгүнкү күндүн 25 жыл биз эркиндикте жашаганда? Кимди чыгара алдык? Кайсы маданияттын атын аталабыз биз? Кайсы инсандын атын? Мына ушул биз бийликте турганда, биз парламентте, өкмөттө жүргөндө биз ушундай жаштарды өстүрдүк. Эл аралык маанидеги деп кимдин? Мамлекеттик бюджет кабылданып атканда мына ушундай ачууланып, бир чети, экинчиси эмоция калтырып сөз сүйлөдүңүз эле парламент трибунасынан. Быйыл болсо Лос-Анджелесте ошол кино фестивалда болуп калдыңыз, бюджет кабылданып жатканда. Бирок премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ошол сиздин пикирди эске алдыбы? Быйыл маданиятка көбүрөөк токтолду. Маданий ишмерлердин баягы эмгек акылары көбөйгөнү тууралуу, көптөгөн иш-чаралар тууралуу айтып берди. Сизди жооп канааттандырдыбы? Негизи бюджет биринчи кезекте комитеттен кабыл алынат эмеспи. Комитетте биз аябай кызуу талкуу кылганбыз. Комитетте дагы эле ачуу сөздөр айтылган. Өкмөткө, ошол финанс министрлигине, финанс министрлиги экөөбүз мындай таарынышып барып, ал экөөбүз араң оңолдук бакты күлөчүмүн. Анан ошонун иретинде дагы быйылгы маданиятка акча көбөйдү да. Анан ошонун негизинде биз комитеттен өткөзүп, анан фестивалдын убагы болуп калгандан кийин кетишке туура келди. Бирок маданиятка бир аз быйыл көбүрөөк акча бөлүнүп жатат. Канча болжол менен? 1 миллиард 300 миллиондой бөлүнүп жатат. Бул дагы эле баягы азыраак айтылды бул сөз. Ошол талаштын баары ошондон чыкты. Финанс министрлиги айтып атат, биз ушундай бөлүп атабыз тартыш деп. Мен айтып атам, мыйзам негизи пайыз жөнүндө жазылган да, бул канча акча жөнүндө кеп эмес. Сиз ошол пайызды бербейсизби? Дагы деле 3% деп биз мыйзам кабыл алганы менен 1,2% аша албай жүрөбүз да. Бирок эми жакшысы бул жолу жаш ысымдар деп өзүнчө 20 миллиондой бөлдүк. Бул дагы кийинки кошумчаларда дагы көбөйтөбүз деген. Мына бир аз бюджетте ушу маданият тармагына көңүл буруу көбүрөөк болот деп айттыңыз. Бирок мына өткөн жылдагы ошол маданият тармагындагы жылыштар, ошондой эле келе жаткан жылдагы, келерки жылдардагы бир өзгөрүүлөр жөнүндө эмнени айтса болот? Эми өзгөрүүлөр мына байкалып калбадыбы? Биздин мынагы Бишкектеги 4 чоң маданий имаратыбыз, ошол филармонияны айталы, опера балет театрын айталы, же кыргыз драм театры, орус драм театры жылында бүгүнкү күндө толук чоң ремонттон өтүп жатат. Бул ошол ремонттор бүтсө, бишкектиктерге, жалпы эле кыргызстандыктарга маданияттын чоң ири очогу болгондуктан жакшы маанайларды тартуулайт деген ойдомун. Деги эле ушул маданият тармагында жанагы маданий имараттарды оңдоо, тойлорду, юбилейлерди өткөрүү, эстелик ачуулардан сырткары дагы эмнелерди жасаса болот? Көп нерсе бар. Биз ошол маданияттын системасын өзгөрткөнгө керел албай жатабыз. Биз коркуп жатабыз. Биз мурунку Советтер Союзунун системасын мойнубузга камыт кылып тагып сүйрөп келе жатабыз. Мисалы ошол театрларда биз деген жеке менчик театрларга да көбүрөөк көңүл бөлүп, ошолорду маданиятты берки өкмөттүк театрларды кандай колдосок, аларды да ошондой колдоого өтүш керек. Мисалы ошондой жеке менчик болгон жактар, ошол кино, башка жактарды карасаңыз, көп жогорку деңгээлде жетишиктер жетишти. Биз кээ бир тармактарда мурунку эле Союздун мезгилиндей нерсе менен иштеп келе жатабыз. Маданиятта реформа керек. Деги эле сиздин оюңузча бул маданият деген эмне? Маданият деген бул баары экөөбүздүн сүйлөшүп атканыбыздагы маданият.
үйдө отуруп чай ичип атканыбызда маданият. Маданият дегенде көбүнчө коомчулук бул албетте түрдө эле опера, балет же болбосо бир жогорку пьеса же спектакль, кинону түшүнбөш керек. Маданият бул биздин каныбызда, маданият биздин баскан турганыбыз, жүргөнүбүз, сүйлөшкөнүбүз баардыгы ушул келип маданиятка кирет. Экономикасы чабал, үйлөрү эски, жолдору жыртык өлкөдө деле маданияттуу жашаса болобу, кантип? Маданияттуу жашаш керек. Биринчи маданиятка басым кылганда гана ошонун баары артынан сүйрөлүп кетет. Мисалы Грузияны алсаңыз, Грузияда ал жерде Кыргызстандан өтө экономикалык алдыга секирек жасоо жок. Бирок ошол маданиятка көңүл болгондуктан, ошол коомдо ошол ой, аң сезим болгондуктан алар азыр жогорку жетишкендерге жетишип жатабыз. Бизде кейиштүүсү биринчи экономиканы оңдойбуз деп, бирок 5 жыл сайын революция болуп баары артка кетип атпайбы? Ошон үчүн биринчи кезекте маданиятка көңүл бөлсөк, тарыхы бар, салты бар, маданияты терең эл гана өлкө астыга жылалат да. Мисалы мына бир үлгү ушул Грузия. Жөнөкөй эл маданияттын көтөрүлүшү, ошо маданий жашообуздун жогорулашы үчүн эмне кыла алат? Жөнөкөй элде маданияттын уңгусу негизи. Ошол биздин илгертен жашап келе жаткан салтыбыз, каадабыз, биздин жөнөкөй тиричиликте колдонгон ыкмаларыбыз, бири-бирибиз менен сүйлөшүүбүз болгону ошол маданият, ал маданиятты дагы өйдөрөөк алып чыгууга аракет кылыш керек да. Бирок бүгүнкү күндө саясатчылардын гегемониясынан биздин жөнөкөй элде дагы мындайча айтканда маанай бузулуп баштады да. Бул оору, чирик оору коомго дагы таасир берип атканын кейитет. Дайым маданият дегенде эле ушул сындап, кейип, кепчип эле баягы жетишпей жаткан тарабыбызды көбүрөөк айтабыз да. Бирок барбы ушул мына кыргыз коомунда бир маданияттын бир кайсы бир тармагы өнүгүп келе жатат, ушул жагын колдош керек деген тарабы барбы? Албетте бар. Мисалы мына ошол эле айтыштан баштасак, акындардан Аалын айтабызбы, Элмирбек, Азамат, Жеңишбекти айтабызбы, манасчылардан Ырыспайды айтабызбы, Дөөлөттү айтабызбы, жазуучулардын арасынан мисалы Зайырбек Ажымат, Мирлан Самый кожону айтабызбы, балет, опера бардык жерде бар. Болгону биз ошолорду барктап сыйлаганды унутуп койдук да. Биз деген дайыма баягы мына бир нерсе карасаңыз, Советтер Союзунун убагында жаш Советтер Союзунун баатырлары көп болчу. Мүмкүн сиз билесизби, билбейсизби? Ошол кезде мына Токтогул ГЭСин куруп аткан баатырлар жаш кезинде эле алчу, 30 жашында элечи. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын баатырын дагы картайып, көзү көрбөй, кулагы укпай, буту баспай калганда ана телефон менен менин оюмча бийлик сурайт болуш керек. Чын эле көзү көрбөй калыптырбы, кулагы укпай калды. Ошону да гана барып беришет да. Менин оюмча ал антип бергенде ал баатырлыктын эмне кереги бар? Баатырды убагында билиш керек. Убагында баалаш керек. Ошол сыяктуу маданияттын ишмерлерин дагы убагында даңктап, убагында барктап, мына ошол эле Сүймөнкул Чокморов сыяктуу убагында баркталган, Болот Шамшиев сыяктуу, Замирбек Үсөнбаев сыяктуу, Мукай Элебаев, Алыкул Осмонов сыяктуу убагында даңкталып баркталса, ошондо ал коомдо ошондой бир руханий инсан, сыйлоочу инсанга айланат дагы, коом ошону ээрчийт. А бүгүнкү күндө саясатчылардын кызганычынан мүмкүн же түшүнө билбестигинен бизде саясатчыларды ээрчип атабыз. Саясатчыларды көрүп атабыз. Бүгүн баатыр 5 жылдан кийин барып түрмөгө катары менен түшүп атканын көрүп атабыз. Көрдүңүзбү? Демек алар авторитет боло албайт экен да. Бүгүнкү биз коомду психологияны таптакыр бөлөктөй кылып алып чыга турган убакыт жетти. Маданий ишмерлер ошол саясатка жетиштүү деңгээлде катышып атат. Ошол маданиятты өзүнүн тармагын көтөрүүгө алар дагы салымын кошуп атат. Ушул саясатка аралашуу аркылуу деп айтууга болобу? Антип так бардыгы менен айтса дагы бир мүмкүн осолдук болуп калган чыгар. Мүмкүн ошол эле шайлоолор, ошол эле мынагу сыйлык тапшыруу ыкмасы же болбосо пенсиялар же болбосо башка нерсе менен биз маданият ишмерлеринде кандайдыр бир кулдук сезимди ойготуп, ошол нерсеге чырмап алдык да. Маданият ишмерлер чыныгы абройго, чыныгы сыйлоого татыктуу болуш керек. Маданият ишмерлерин бөлөкчө карашыбыз керек. Биз маданият ишмерлерде бүгүн өйдөдөн ылдый карай турган болдук. Албетте түрдө, эгерде мыкты жазуучу ал деген өзүнүн үй бүлөсүн бага албай жолдо мындай айтканда шөмтүрөп келе жатса, астынан жип минген досу чыгып сүйлөшсө, албетте ылдый сезип атат да. Ошону деген өкмөт билиш керек да, бийлик билиш керек да. Биздин бийик кармай турган ошол маданияттын инсандары Кыргызстан башка нерсе менен мактана албайт. Бүгүнкү күндө мисалы бокстан же бир башка жактан келген чемпиондорду кучактап, ак калпак кийгизип тосуп алып атпайбызбы? Муну мисалы казактар көлүп күлүп атат. Казакта мисалы былтыр эле 18 киши
Олимпиаданын чемпиону болду. Мен билбейм, Кыргызстанда бирөө Олимпиаданын чемпиону болсо, мүмкүн жаруусунун жүрөгү чарылып өлүп калабы билбейм. Кубангандан. 18 киши түшүнсөңүз, Казакстанда 18 киши күмүш медалды айтпай эле коелу. Бул ага кубана турган нерсе эмес да. Биз деген бул эмнеге кубанарыбызды, эмнени сыйларыбызды, эмнеге мактанарыбызды билип алышыбыз керек деген ойдомун да. Ошол эле мисалы спорт боюнча күлкүлүү орунда болсок биз, күлө турган орунда болсок, а кино боюнча тең ата керек болсо бийик орунда болот атпайбызбы? Мүмкүн ошол маданият ишмерлерин сыйлашыбыз керек. Мүмкүн ошол маданият ишмерлерин биз көтөрүшүбүз керек. Мүмкүн ошолорду таңазалашыбыз керек. Кандай деп ойлойсуз? Бирок эми коомдун ошол табитин да өзгөртө албайсыз да. Коом бул ошол азыркы учурда ошол спорттун жетишкендиктерин көбүрөөк баалап аткан сыяктуу. Табити өзгөрүлөт. Коомдун табитин лидерлер өзгөртөт. Коомдун табитин саясатчылар өзгөртөт. Коомдун табитин ушул руханий инсандар өзгөртөт да. Коомду карап отурганда болбойт. Коом лидерлердин артынан эришиш керек. Лидер коомдун артынан эришпейт. Бизде мындай баары башаламан болгондуктан мүмкүн ошондой болуп аткан учур болуп атат. Бирок андай болбош керек. Коомду өстүрөм дегендер өстүрөт асылы түшүп туруп. Эми Лос-Анджелесте өткөн жана Азия дүйнөлүк кинофестиваль тууралуу кыскача айтып берсеңиз, сиз жаңы эле мына ошол жактан келдиңиз, бүгүн эле биринчи жумушка чыктыңыз. 4 жылдан бери өткөрүп келе жатасыз. Дүйнөлүк белгилүү кино жылдыздар менен мындай сүрөткө түшкөндөн сырткары бир ийгилик болдубу? Биринчи ийгилиги бул Азия чөлкөмүндө ошондой ишти уюштуруу. Азия деген биз эгер ойлоп келе турган болсок, бул бүткүл дүйнөнүн 70% эл боюнча. Анткени Азияга бир жагы Индия кирип атса, бир жагы Кытай кирип атат. Экөө тең 1,5 миллиарддан ашык эл. Бул 53 өлкөдөн ашык өлкө. Ошол өлкөлөрдүн мына быйыл ошол Япония деген держава деп коелубу, Кытай державасы, Казакстан же болбосо Туркия деген сыяктуу өзүнүн эң мыкты фильмдерин катыштырып көрсөттү ошол фестивалда. Азия фильмдери Америкада көп бааланбай, көп түшүнбөй келатат да. Бул мындай нерсе да, биз дайыма элди бириктиргенде көпүрө болуш керек маданияттын өкүлдөрү. Мен ошол жерде бир тамашага чалып айттым. Саясатчылар булар дубалы курушат. Трамп дегенде күлүп ишти дагы, анткени алардан да бирөөлөр дубал курганга аракет кылып атпайбы? Эми саясий маданияттын ишмерлери булар көпүрө курушат дегендей. Ошол Азия өлкөлөрүнүн биринчиден көпүрөсү болуп атат, Америкага болгон. Экинчиден ошол кино ишмерлерин аябагандай чоң жардам болуп атат Америкада өзүн көрсөтүү, Оскарга же болбосо Алтын глобуста. Жана негизи бул маданияттын бир чоң мааракесине айланып калды ошол шаардын. Муну ошол ачылыш аземинде болгон мэр чыгып дагы баса көрсөтүп айтты. Мэри аябагандай көп жардам берет бул фестивалга. Бирок эми ошол эле Оскар менен Алтын глобус алган кинофильмдер мындайча айтканда дароо атагы дүйнөгө чыгып, дароо мындай бир алдын ала сатылып алынып, кирешеси көбөйүп ошондой болот да. Анан кийин сиздердин кинофестиваль ошол нерсеси менен билинбей, бул ошол Оскар менен Алтын глобус сыйлыгын ала албай калып, таарынгандардын клубу болуп калбайбы? Жок, биринчиден бул фильмдерге Оскар 3 айдан кийин, 4 айдан кийин берилет. Анан экинчиден бизде катышкан 2-3 фильм Оскардын номинациясын алган. Мисалы ошол Иорданиянын Чип деген фильми карап көрсөңүз болот. Чоң-чоң сыйлыктарга жетишкен фильмдер. Анан бул ар бир мамлекеттин мыкты фильмдери. Мына быйыл дагы Япониянын, Кытайдын мыкты фильмдери берилди. Карап көрөбүз, сиз карап көрсөңүз болот. Үчүнчүдөн, ушул 5 жылдын ичинде Азия өлкөлөрүнөн алган Оскарлардын, номинанттардын проценти пайызы көбөйдү да. Муну дагы саресеп чыгышты, саресеп кылып ошол Голливуддун чоң публицисттери. Кадимкидей ушу 5 жылдын ичинде 200%га чейин өстү да ушул номинант алган, жана Оскар алган. Мындайча айтканда биз Азия фильмдерине көңүл бура баштадык да. Бул биринчиси болсо, экинчиси бул Кыргызстандын ошол Лос-Анджелес кинематографистеринин меккесине айланган мамлекетте биз мисалы өзүбүздүн маданиятыбыздын алтын казыгын орнотуп атабыз да бүгүнкү күндө. Ал алтын казык келечекте кандай бир чоң жетишкендиктерге алып барарын сиз да билбейсиз, мен да билбейм. Бирок бул жакшы нерсе болот. Ошол кинофестивалдан, Азия кинофестивалынан мындайча айтканда быйыл ошол жакшы деп тандалып алынган фильмдер
кайсылар болду, анан кийин эмнеси менен айырмаланды? Бул мисалы Якутия ошол абдан өсүп атат да бүгүнкү күндө кино боюнча. Чынында якут биздин туугандарыбызга абдан баа бериш керек. Мына ошолордун менин үстүмдө эч убакта күн кирбейт деген киносу чынында мурун дагы көп сыйлыктарды алган. Жюрилердин, калыстардын чечими менен биринчи байгеге татыды. Бул мисалы ошол эле Якутия кичинекей өлкө болгондуктан, эл аз өлкө болгондуктан минтип эл аралык таанылууда аябагандай чоң жардам берип атат да бул фестиваль. Бул фестиваль бир азуулуу, чоң державанын фильмдерине каралбайт. Бул чыныгы таланттардын, чыныгы мыктылардын кандай гана өлкө болбосун, аз сандагы эл болбосун, ошолордун жүзүн ачып берип, ошолордун ысымын көтөрүү үчүн болгон далалат кылган фестиваль жана ошол өзүнүн вазифасын туруктуу аткарып келе жатат. Ал эми ошол Кыргызстандын киноиндустриясын эл аралык деңгээлге чыгарууга дагы түрткү болушу мүмкүнбү? Кантип? Биринчиден, Кыргызстан киноиндустриясы эл аралык деңгээлге чыккан деп айтат элем да. Анткени мына акыркы жылдарды карасаңыз, мыкты болгон дүйнөлүк фестивалдардын барынан негизи байгалып келе жатышат да Кыргыздын. Кыргыз керемети учурунда болгон фильмдерге салыштырып көргөндө бүгүнкү күндө алган фильмдердин байгелери бир 4 эсе көп, же 5 эсе көп деп айтам мен сизгечи. Ошол эле мыкты фестивалдардын катарында. Жана мыкты режиссерлордун аттары Актанарым Кубат дейбизби, Марат Сарылуу дейбизби, Темир Бирназаров, Эрнст Абдыжапаров, андан улунку Муун Сүйүндүков, Карагуловдардын Мууну деген бүгүнкү күндө даңаза кылып кинону андан кийинки жаштарды алалы. Мына ушул Бекзат Пирматов, Мирлан Абдыкалков, Тамира Тилепбергенова, Ульяна Коновалова, Асель Жураева, Акжол Бекболотов, Айбек Дайырбеков деген аттар чыкты да. Алар аттар Кыргызстанга таанымал эмес, алар Казакстанга эмес, алар деген дүйнөлүк масштабта чоң журналдар жазып атат. Variety, Голливуд Репортер, Guardian сыяктуу журналдар, Screen Daily журналдары негизи мыкты деген ушинтип айтылат да. Ал эми быйыл ошол кыргыз кинофильмдеринен кайсылары айырмаланды, эмне үчүн? Мына Бекзат Пирматов биздин коллегабыздын энеси, негизи Исхак Пирматовдун энеси, өзүнүн Аврора фильми мыкты чыкканы көрүнүп калды. Анткени буга чейин Пусандагы мыкты чоң фестивалга катышып, ал жерден дагы дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарына жазылып калды. Жана ушул Азия өлкөсүндөгү фестивалында, биздин фестивалга дагы байгеге татыды. Мыкты режиссер, биринчи дебют тарткан мыкты режиссер деген байгеге татыды. Бул да чоң ийгилик деген ойдомун. Бул кинофестивалдын чыгымы кандайча төлөнүп атат? Ким ушул чыгымдарды көтөрүп атат? Сизге ким кол кабыш кылып атат? Чыгым негизи накталай чыгым бир $300,000 $500,000 чейин кетет. Көпчүлүк учурда бул спонсорлор. Башында албетте мен өзүмдүн үй бүлөм же болбосо Болот агам, Болот шер дагы жардам берип жүрдү. Бирок бүгүнкү күндө бул өзүн жаап, туруктуу тургутуна турган фестивалга айланды да. Бул аты чыгып калды, анткени анын үстүнө сиз билесиз, Алтын глобус деген абдан абройлуу Оскар менен тең турган уюм ушул фестивалды өзүнүн шериктеши катары таанып, ушул фестивалда өзүнүн жаш режиссер үчүн байгесин койду быйылына. Snow Leopard HFPA Award деген, Scholarship Award. Ошондуктан бул мынчалык абройлуу уюмдар катары атынан таанылган фестиваль эми келечеги кең бутуна туруп калды деп айтсак болот. Азиядагы ошол белгилүү кинорежиссерлор, актерлор чакырылып, ал жерде ошол конок болуп, жюринин катарында жүрдү. Бул иштер кандай уюштурулуп атат? Сиздер аларды кантип ошол жаңы эле ачылган ошол кинофестивалга тартып келип атасыздар? Бул эми көпчүлүк жумушту ошол Джордж Шамшум деген директору бар ушул кинофестивалдын. Мен эми бул жакта жүргөндөн кийин, парламентте жүргөндөн кийин бул иштердин баарына кийлигише бербейм. Жумушубуз башка азырынча. Анан ошол киши ушу 1 жыл жанында Асель Шерниязова деген менин карындашым болуп кетет. Бир чети ошол киши дагы координатор болуп иштейт. Мына ошол эки киши бүт ушул жумуштарды алып барат да. Эмне үчүн Кыргызстанда эмес ушул кинофестивалдын өткөрүү орду?
Эми Кыргызстанда бизден андан башка көптөгөн фестивалыбыз бар. Ал Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү. Аны да Айтыш коомдук фонду негиздеген. Жана ак эл бир Борбордук Азия кино премиясы. Аны да Айтыш коомдук фондунун чоң жардамы менен Кыргызстан кино ишмерлери негиздеген. Андан башка Дайырбеков Айбек негиздеген Карек кино фестивалы. Андан башка Актан Арым Кубат негиздеген автордук кинолордун фестивалы. Андан башка Исмаилов Төлөкан негиздеген документалдуу фильмдердин фестивалы. Андан башка департамент негиздеген Үмүт фестивалы. Андан башка аялдардын дагы фестивалы бар, аял ишмерлеринин деген сыяктуу бизде 6-7 фестивалыбыз бар. Ошондуктан биз өсүшүбүз керек. Биринчи Кыргызстанды ойлосок, Кыргызстандагы фестиваль. Андан кийин Борбордук Азия чөркөмүнө чыктык ак эл бирс менен. Эми андан өсүп Азияга барышыбыз керек да. Анан Азия фестивалын Кыргызстанда өткөндө биринчи кезекте андай жылдыздарды чакыруу, андай акчаны топтоо биздин өкмөттүн колунан келбейт бүгүнкү күндө, моюнга алыш керек. Анткени мына кошуналар Казакстанда ушундай сыяктуу фестивалды бюджети 2 миллион 3 миллион доллар. Сойлоп көрсөңүз, Анджелина Джолинин ушул централдык Борбордук Азияга келип кетишинин баасы эле 500 миң доллардан 800 миң долларга чейин. Бирок ошол сыртта жүрүп бизнес кылган, сыртта жүрүп ошол кинофестиваль ачкан же чоң иш-чараларды өткөн кыргыздын атуулдары өзүнүн өлкөсүндө бааланып атабы? Сиз мисалы ошол Калифорния штатындагы Кальвер-Сити шаарынын ардактуу атуулу болдуңуз. Ошол эле учурда мына бул жердеги көптөгөн баягы колдоочуларыңыз дейбиби? Эмнеге бул адамга Бишкектин ардактуу атуулу деген наам берилген эмес деген дагы суроолорду мындай айтып атышты да. Сиз кандай кабыл алдыңыз ошол башка өлкөнүн, башка шаарынын ардактуу атуулу деген наамды? Менин оюмча Кыргызстанга менин өзүм сый-урматым зор, кыргыз элиме. Кудайга шүгүр болушунча мага окшогон эрке баласын көтөрүп келе жатат. Кайсы жерде болбосун, сый-урмат менен. Ал сөздөргө мен кошулбойм. Мен ыраазымын кыргыз элине. Кайсы жактан мен ишимди баштабайын. Мейли айтыш болобу, мейли айтыш фильм болобу, мейли Курманжандатка Дасмазы болобу, мейли ошол жанагы Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү кино фестивалы болобу, Агырбис болобу, дайыма колдоп, дайыма көтөрүп, дайыма сыймыктанып келишет да. Ошондуктан мындай сөздөр боло берет. Негизги сыймык бул бир кезде биз Курманжан Датка фильми менен барып, ошол Калифорнияда эч кимди тааныбай, сокур күчүктөй болуп, ошол жолдордун айкалышына турганыбыз жерде бүгүнкү күндө Кыргыздын жаш кинематографисттерди кадимки Кызыл аскерде жүргөндөй, Ала Тоо борборуна жүргөндөй келен ары бери басып ошол жерден сыйрык алып атканы чоң олжо жылында. Ошону ойлонуш керек. Ардактуу атуулу ошол деген наамды эмне үчүн алдыңыз Кальвер-Сити? Бул фестиваль ошол Кальвер-Сити шаарына экономикалык жактан да көп пайда алып келди да. Анткени ошол эле акчалар бюджети Кытайдан, Кореядан, Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан барган акчалар болуп атпайбы? Башка жактан келген инвестиция болуп атпайбы биринчи кезекте? Булар алардын эсебинде, алардын баардын эсеби бар да, миллион доллардан ашып кетиптир. Жана дагы ошол жердеги Кальвер-Ситиде мисалы жүздөгөн кишилер жүрүп, ошол жерде өтүп алардын тойчуктары, ошол жердин кинотеатрында билет сатылып, ошол жерде тамак желип, жана ошол шаарда бүткүл Азиянын ар бир адамдары келип, өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп, алардын этикалык, маданий деңгээлин көтөрүүгө жардам берип атканы деп айтылды, берилип атканда. Мен дагы ойлойм, булар туура баалады деп. Туура баалаган жагынан албетте Америка алар баарын карап турат экен. Жана сиз айткан мүчүлүштөр бар мүмкүн Кыргызстанда. Ошол эле ушул Бишкек шаарында көптөгөн кино фестивалдар өтүп атат. Бул биринчи кезекте келген конокторго Бишкек шаарынын жүзүн көрсөтүү жана Бишкек шаарды даңазалоо чынында. Бирок ушул Бишкек мэриясы бир жолу келип ушу ал акыбалды сурап койгон эсимде жок экен менимче. Бул Бишкек мэриясына дагы бир чоң үлгү болсо болот. Анткени ошол кино фестивалга, ошол Бишкекте өткөн, ошол мааракелерге башка өлкөдөн Бишкек шаары деп келип атат да. Бишкек шаары даңазаланып жатат. Бирок тилекке каршы
ушул мэрия ушул жака көңүл бурбай киргени өкүнүчтүү. Ал эми Калвер Ситиде мисалы ошол кино фестивалынын чоң жарнамаларын Калвер Ситинин мэриясы өзүнүн тыйынына бастырып чыгып илип жатат көчөлөрүнө. Ошол Азиан фильм фестивалдычы, World фильм фестивалда. Көрдүңүзбү айырмасы? Ошон үчүн мындай нерселерди үйрөнүш керек деген ойдомун. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз менен маданият темасы тууралуу маектештик. Саламатта калыңыздар.